Камчыбек Ташиевдин настроениясы кандай? Ою тоолордобу же койлордобу? Халк кыдырган анча-мынча саясатчыларга караганда ачык сүйлөп, акты караны кара деген Камчыбек Ташиев акыркы учурларда саясий майданда көрүнбөй калган эле. Баса жакында эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен темир тордун артында кеткен саясатчы Өмүрбек Текебаевдин туулган күнүнө барып, саамайынан сылап, маңдайынан өп, ак тилек айтканда айрымдар ушу Камчыке айрым учурда өзүнүн аброюн билбей калат. Өмкеге караганда Камчыкенин авторитеттүү да деп чырк түкүргөндөр болгон. Мына бүгүн 9 январда көпкө жоголуп кеткен Камчыбек Ташиев булуттан чыккан айдай болуп, өзүнүн социалдык тармагына Кыргыздын жүрөгү тоолордо деген темада тоолордо карап турган сүрөтүн жүктөдү. Эми Камчыбек Ташиевдин сүрөтүн сүйлөтө турган болсок, кабагы салаңкы, ойлуу, бир жумушу бүтпөй жаткандай, көзү тоолордо, ою башка жакта. Муруту 2 күн мурун алынган. Өтө калың эмес кийинген Камчыбек мырзанын көздөрүнөн дагы өрт экенин байкаса болот. Камчыбек Ташиевдин сүрөтүндөгү настроениясы кандай болду экен? Ою тоолордобу же Кодул Тынар Курбаналиев айткандай койлордобу деген суроо болду. Кандай болгон күндө дагы шепти жаңы жылы менен куттуктайбыз. Ушул жылы кадамы каалаган жерге жетип турсун. Булак Назар Ньюс KG. Ардактуу YouTube көрөрмандары, сиздер да өз ой пикириңиздерди кошсоңуздар болот. Камчыбек Ташиевдин кыргыз саясатындагы орду кандай жана ошондой эле жеке адам катары, ишкер катары, коомдук ишкер катары кандай адам деп сыпаттайсыз?